Ош шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушунун пайдубалын түптөө иш-чарасына Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов катышты. Пандемиянын экинчи толкуну боюнча маалыматтар айтылууда, ошондуктан пайдубалы түптөлүп жаткан жаңы оорукананын курулушун тез, ошол эле учурда сапаттуу бүткөрүү керек. Бул медициналык жай, интенсивдүү терапиясы жана реанимациялык орундар менен болот, деди өкмөт башчы. Эскерте кетсек, медициналык жай Ош шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын аймагына тез тургузулуучу конструкция менен курулат. Пайдубал түптөө иш-чарасынын алкагында өкмөт башчы оорукананын эмгек жамааты менен маектешти. Медицина кызматкерлеринин ден соолугун сактоо боюнча мамлекет тараптан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Ошондой эле Кубатбек Боронов Ош облусунун Кара Суу районундагы Баш булак айылында ооруканага ылайыкташтырыла турган имараттын абалы менен таанышты. Премьер-министр багыты өзгөртүлүп, медициналык мекеме болуп жасала турган имаратты оңдоо иштерин сапаттуу жүргүзүү тапшырмасын берди. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Ош шаарына жасаган иш-чаранын алкагында Ош шаардык клиникалык ооруканасына барды. 263 орундук медициналык мекеме 2019-жылы пайдаланууга берилген. Клиникалык ооруканага Кытай Эл Республикасы 14 даана заманбап медициналык жабдуу берүү пландаган. Учурда аларды коюу үчүн атайын имарат талап кылынат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу илдетти так жана тез аныктоо үчүн мындай ооруканалардын жана медициналык жабдуулардын иштеп турушу маанилүү. Кошумча имаратты жеңил конструкциядан салуу жагын караштырып көргүлө. Бирок ошол эле учурда кышкысын жылуу болгондой болушу керек, деди премьер. Ошондой эле өкмөт башчы Ош шаарындагы Кыргыз Унаа курулуш заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана электробустар менен ГЭСке керектүү жабдууларды чыгарууга адистешкен. Мындан тышкары өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды ИВЛ чыгаруу пландалган. Сыноо үчүн бирөө жасалды. Премьер медициналык жабдууну тез арада Бишкек шаарына жиберип, адистердин сыноосунан өткөрүүнү сунуш кылды. Медицина кызматкерлери жана волонтерлор учурдун мыкты каармандары. Алар бийик адамдык сапатты көрсөтүп, жалпыбызга үлгү болууда. Калкыбыз силердин ак ниеттик менен аткарып жаткан ишиңиздерге жана кайратыңыздарга күбө болуп сыймыктанууда. Бул тууралуу премьер Ош шаарына жасаган иш-чарасынын алкагында күндүзгү стационарлардын иши менен таанышкан учурда билдирди. Премьер-министр күндүзгү жана түнкү стационарларда иштеп жаткан медицина кызматкерлери менен жолугушуп, аларга түзүлгөн шарттарды көрүп чыкты. Эскерте кетсек, Ош шаарында коронавирус инфекциясына чалдыккандарды жана өпкөсү сезгенген бейтаптарды дарылоо үчүн ооруканаларда 1200 орун даярдалган. Ал эми күндүзгү жана түнкү стационарларда 220 керебет бар. Мындан тышкары кала боюнча өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттардан 40, кычкылтек концентраторунан 330 даанасы бар. Ошондой эле өкмөт башчы Россия Федерациясынан Кыргызстанга келип, учурда Ош шаарында иш алып барып жаткан медицина кызматкерлери менен жолукту. Эпидемиологиялык абал курч болуп турган учурда кол сунуп, жардамга келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Эки өлкө адистеринин жалпы аракети менен Кыргызстандагы илдетти жеңэрибизге ишенем, деди Кубатбек Боронов.